Саламатсыздарбы, 11 класстын жалпы республикалык тестилөөгө даярданып окуучулары. Бүгүн силер менен кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушуп турабыз. Бүгүн силер менен математика сабагында эки теманы кошо өтөбүз. Биринчиден сабагдын биринчи бөлүгүндө статистика сабагын жалпы республикалык тестилөөдө минимум статистика боюнча 1 же 2 суроо чыгат. Көбүнчө жылдан жылга караган статистика боюнча 1 жана 2 суроо чыгып келет. Ошол себептен сабагдын биринчи бөлүгүндө статистика боюнча суроолорду чыгарабыз жана түшүнүккө ээ болобуз. Ал эми сабагдын экинчи бөлүгүндө болсо көптүктөр жөнүндө англис тилинде айтканда sets темасы боюнча да сөз кылабыз. Sets темасы кээде чыгып, кээде чыкпай калган логарифма сыяктуу темалардан бирөө. Бирок ал да биз үчүн маанилүү болгон темалардан бирөө болгондуктан жалпы тестилөөдө чыгыш ыктымалдуулугу көп болгон суроолордон темалардан бирөө. Ошол себептен аны да карап өтүшүбүз керек. Азыр сабагыбыздын биринчи бөлүгүн статистика темасы менен карап өтөлү. Биринчи биз статистикада карап өтүшүбүз керек болгон нерселерди силерге көрсөтө турган болсом. Бул жакта сабагыбыздын биринчи бөлүгүндө төмөнкү орто сан, арифметикалык орто сан, мода, медианаларды карап өтүшүбүз керек. Арифметикалык орто сан биз муну сабагыбызда 8 класстын аягында arithmetic mean темасы менен көрүп өткөнбүз. Албетте бул арифметикалык орто сан деген кандай нерсе? Бой көңүл бура турган болсок, бизге берилген сан, мисалы үчүн бизге канча x жана y деген сан берилген болсо, бул жакта өзүңөр көргөндөй 2 сан. Бул 2 сандын арифметикалык орточосу же орто саны x плюс y бөлүнгөн 2 болот. Ал эми бизге берилген сан 3 сан болсо, мисалы үчүн a, b, c түрүндө 3 сан берилген болсо, ал эми 3 санын арифметикалык орто саны болсо a плюс b плюс c. Ушул 3 сан бири-бири менен суммасын тапкандан кийин канча сан бул жакта a, b, c 3 сан болгондуктан 3кө бөлөбүз. Албетте биз бул жакта канча сандын суммасын тапсак, арифметикалык орто санын тапканда канча сан болсо ошончого бөлүшүбүз керек алардын суммасын. Албетте бул жакта 2 сан болсо алардын суммасын 2ге, 3 сан болсо суммасын 3кө, 4 сан болсо алардын суммасын 4кө деп ушул сыяктуу улантсак болот. Ал эми мода деген статистикада да карап өтүшүбүз керек болгон бир терминология. Моданы биз mode деп өткөнбүз. Албетте мода дегенде биз кыскача муну кыргыз тилинде жыштык деп айтып өтүп кетсек да болот. Жыштык дегенде түздөн-түз сөздүн маанисин өзүнөн да чыгара алсаңыздар керек. Бизге берилген сандардын арасында кайсы сан же болбосо кайсы бир берилген элемент көбүрөөк кездешсе, ал ошол берилген сандардан же болбосо элементтердин жыштыгы же модасы болот. Мисалы үчүн мага x, y, z деп 4 сан берилген болсо, булардын модасы эмне? Булардын модасы y экендигин көрүп атабыз. Себеби x-тен бул жакта бирөө, y-тен экөө, ал эми z-тен бирөө. Анда эмесе эки калгандары x жана y-ге караганда көбүрөөк кездешкен үчүн, жыштыгы көбүрөөк болгон үчүн ошол себептен модасы y деп айтып кетсек болот. Ал эми медиана темасын карай турган болсок, медиана темасына көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бул жакта бизге берилген сандардын ортосундагы сандар. Бирок кандай ортосундагы сандар? Муну силерге бир мисал менен түшүндүрүүгө аракет кыла турган болсом, бизге -1, 2, 4, 5, 7 жана 16 деген сандар берилген болсун. Бул сандардан биз медианасын карай турган болсок, медианасын кантип табабыз? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 саныбыз бар. Албетте, 7 сан, бул 7 санын эң ортосунда турган сан кайсы? Бул 7 санын ортончу саны 4-үнчү сан. Биринчи сан 1, экинчи сан 2, үчүнчү сан 4, төртүнчү сан 5. Бул 5 деген сан эки жактан тең. Кандай? Бизге берилген сандарды өзүнүн кезеги менен жазыла турган болсок, кичүү сандан чоң санга карап, өзүнүн кезеги менен жазып алганыбызда эң ортодо табылган сан бул бизге берилген сандардын медианасы деп айтып өтсөк болот. Албетте бизге берилген сандар -1, 2, 4, 5, 7 жана 16 болуп турат. Алардын эң ортосундагы 4-үнчү сан болсо, 4-үнчү санды карасак 5. Анда эмесе бул сандардын медианасы 5 деп айта алабыз. Албетте бул берилген сандарды сандарды карайтын болсок, бул жакта 7 санын эң ортоңку санын таба алышыбыз мүмкүн. Ал эми бизге берилген сандарда 7 сан эмес, канча сан болсо?
Misal üçün bizge belgen sandarдағы бұл жақта 7 сан емес, жұп сандар болып қалса. Қандайча жұп сан? Misal үшін минус 1, 2, 4, 5, 7 жана 7 деген бұл жақта 1, 2, 3, 4, 5, 6 сан берілді. Албетте бұл 6 санға қарап тұрып, бұлардың медианасын қантип тапсақ болады. Біз аға көңіл бұра тұрған болсақ, 6 сан болса, бұл 6 санның медианасын біз ең ортаңқы 2 санға қарайыз. Албетте ең ортаңқы 2 сан 4 жана 5. Жана ең ортаңқы 2 сан 4 жана 5. Ошол 2 сандын арифметикалык орточо санын алганыбызда бизге берилген сандардын медианасы болчу. Анда 4 плюс 5ти 2ге бөлөбүз. Анда эмесе 2ден 9 деген сан бизге берилген сандардын медианасы болуп калат. Албетте булардын медианасын ушул жол менен тапсак болот. Албетте статистика сабагы боюнча биз көбүнчө жалпы республикалык тестүүлөрдө чыгыш ыктымалдуулугу болгон, кыскача силерге түшүндүрүп айтышыбыз мүмкүн болгон терминологиялар: арифметикалык орто сан, мода жана медиана. Ушул 3 терминология боюнча жаш карашыбыз керек жана көңүл бурушубуз керек. Албетте силер каалаган окуучулар болсо бул темаларды тептериңизде жазып алсаңыздар болот. Андан кийин сабагыбыздын биринчи бөлүгүн же болбосо статистика бөлүгүн биринчи суроосун чыгарып баштайт. Силерге 1 мүнөттүк убакыт, ушул убакыттын ичинде силерге берилген доскадагы жазууларды же болбосо теманын түшүрүнүшүн жазып алсаңыздар. Албетте, бул темалар боюнча көбүнчө силер SAT китептеринде да арифметикалык орто сан, мода жана медиана боюнча суроолорду тапсаңыздар болот. Кошумча маалымат катары колуңузда эгер ушуга байланыштуу китептер болсо, ушул китептер аркылуу да бул темадагы кемчиликтериңиздерди токтоп алсаңыздар болот. Доскада силерге түшүндүрүлгөн теманын силерге берилген убакыт өз агына чыкты. Анда эмесе теманын түшүндүрүшүн жазылган болсоңуздар, анда бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүн биринчи суроосуна көңүл бурайлы. Биринчи сурообуз төмөндөгүдөй. Төмөнкү сандардын арифметикалык орто санын тапкыла дейт. Бизге берилген төмөнкү сандар -2, 4, 6 жана 10 деп берилген суроолор. Албетте, бул сурообуз жөнөкөй суроо болчу. Суроонун жоопторун True программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Кадамжай лицей сурообузга жооп беришти, 4,5 деп. Жакшы. Дагы бир лицейде күтө турайлы. Балким алардын да жооп келер. Болбосо суроону силер менен бирге чыгарып көрөбүз. Таракол лицейде жооп берди. Жакшы, анда эмесе сурообузду чыгарсак болот. Албетте, биз арифметикалык орто санды таап жатканда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе эмне? Биринчи бизге берилген сандардын суммасын табышыбыз керек. -2 плюс 4 плюс 6 плюс 10. Албетте, биз канча сандын суммасын алдык? Бул жакта өзүңөр көрө турган болсоңуздар 1, 2, 3, 4 сандын суммасын алганда биз сумманы 4кө бөлөбүз. -2 плюс 4 плюс 2 плюс 2 плюс 6 8, 8 плюс 10 18. Анда эмесе 4төн 18 деген жооп келип чыгат. Албетте, биз муну жөнөкөйлөткөнүбүздө барабар
2'den 9 же болбосо силердин жообуңардай 4,5 деген жооп болушу мүмкүн. Албетте, бул суроого Кадамжай жана Каракол лицейлери туура жооп беришти. Алардын туура жообу менен куттап өтөм. Жана 10 секундалык убакыт берем суроонун жообун жазып алуу үчүн. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Анда эмесе сабагыбызды улантайлы. Доскада жазуусун жазып алган болсоңуздар, кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Төмөнкү сандардын модасын тапкыла дейт. Албетте, кайрадан кайталап өтүп кетейин. Көбүнчө бизде жалпы республикалык тестөөлөрдө суроо түздөн түз мода эмес, жыштык деп да берилиши мүмкүн. Бирок жыштыкты кээде түшүнбөстүк да болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен кайрадан эскертип өтөйүн. Мода бул жыштык дегени. Кээде суроо мода түрүндө да же жыштык түрүндө да болушу мүмкүн. Ошол себептен муну унутпасаңыздар, өзүңөргө да пайдалуу болот деп ойлойм. Кошумчалап бул жерге да жазып коелу. Мода бул жыштык. Каракол лицей сурообузга 4 деп жооп берип, жакшы. Башка лицейлерибизди күтө турайлы. Жооп болгон лицейлерибизди. Албетте, биз бул типтеги суроолорго көбүнчө жалпы республикалык тестөөлөрдө көп убакыт бөлбөшүбүз керек. Себеби дегенде мындай суроолор түздөн түз эч кандай жазуусуз деле суроонун түздөн түз жообун таап алсак болот. Азырынча бул сурообузга бир гана Каракол лицей жооп берди. Анда эмесе суроону чыгарганга аракет кылайлы. Өзүңөр көргөндөй, биз мода дегенде бизге берилген сандардын ичинде эң көп кездешкен санды карашыбыз керек. Албетте, бул жакта 1 жолу, 2 да 1 жолу, ал эми 4 болсо 3 жолу, 10 болсо 2 жолу кездешкен. Анда эмесе бул сурообузда туура жооп Каракол лицей айткандай 4 деген жооп болот. Каракол лицейни куттап өтөм. Өзүңөр көргөндөй, мындай суроолордо кайдан кайталап өтөйүн, көп убакыт кетиришибизге керек жок. Мындай суроолор бизде максимум суроону окуу жана түшүнүү жана суроонун жообун белгилөө үчүн максимум 20 секунд убакыт алуусу зарыл. Андан көп убакытта калган суроолорго бөлгөнүбүз туура болот деп ойлойм. Жана кийинки суроо менен сабагыбызды уланталы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Төмөнкү сандардын медианасын тапкыла дейт. Албетте, кайрадан эскертип өтүп кетишибиз керек. Медиана деген эмне? Медиана дегенде бизге берилген сандарды эң күчүүдөн чоңго карай тизип жазып алышыбыз керек. Жана аларда очередь боюнча орус тилинде айтканда, же болбосо тизмеси боюнча эң ортоңку сан оң жактан да сол жактан да кайсы сан экендигин табышыбыз керек. Ошол сан бизге берилген сандардын көптүгүнүн эмнеси болот экен? Медианасы болот. Азыр ардайымкыдай эле Каракол лицейи биринчи жооп берди, 0 деп, жакшы. Жакшы, азырынча сабагыбызга 2 лицей катышып жатат. Каракол жана Кадамжай лицейлери. Сурообуздун жообун жаза турган болсок, төмөнкү сандардын медианасы дегенине караганда биз бизге берилген сандарды кезеги менен жаза алышыбыз керек. Биринчи карай турган болсок, эң күчүү сан 0 болуп турат. 0ду жазып алайын. Андан кийинки сан 1 жок, андан кийинки сан 2 экен анда. Андан кийин башка кандай сан бар? 3 деген сан бар экен. 3'ü да жазып алдым. 3'төн кийин 4 деген сан бар. Анда жазып алдым.
Бул жакта кошумча силерге да жардам болушу үчүн силер жогоруда белгилеген сандарды же болбосо асты жакка жазган сандарды чийип алсаңыздар кийинчерээк азыраак ката кетиресиздер. 0-ду 2, 3, 4-тү чийип алдым. Андан кийин 5 деген сан, 5-ти да жазып алдым. Андан кийин 10 и андан кийин 11. Өзүңөр көргөндөй бизде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан болчу. Ал эми асты жактагы да сандарды кошумча эсептеп алышым керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан. Эки жакта тең 7 сандан кен, анда эмесе мен буларды туура жазып алдым. Кылган каталарыбыз бул жакта жогоруда 7 сан, ал эми асты жакка 6 сан кылып жазып алышыбыз мүмкүн. Ушундай каталарды кетирбеш үчүн эмне кылабыз? Баарын бирден эсептеп жазып алабыз. Ал эми бул жакта 7 сан болсо, өзүңөр көргөндөй 7 сандын эң ортоңкусу 4-үнчү сан болот. 4-үнчү сан кайсы бул жакта? Бул 1, 2, 3, 4. 4-үнчү саныбыз кайсы экен? 4 экен. Анда эмесе бизге берилген сандардын медианасы канчага? 4кө барабар деп айта алам. Анда эмесе бул сурообузда туура жооп бергениңиз үчүн Каракол лицейин куттуктап өтөм. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге убакыт берем. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Графика түрүндө берилген суроо. Төмөнкү графикте ар бир сандын жыштыгы берилген. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта кандай? Жыштык деген терминология колдонулуптур. Берилген. Ал анда эмесе моданы тапкыла дейт. Кайрадан кайталап өтүп кете турган болсок, жыштык менен мода бирдей мааниде. Анда эмесе моданы тапкыла деп берилген суроо. Албетте суроонун жообун TrueConf программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Ардайым Кудай сурообузга биринчи болуп Каракол лицейи жооп берди. Андан сырткары сабагыбызда 2 лицейибиз катышып жатат, Кадымжа жана Жалал Абад кыздар лицейи. Аларда бир аз күтүп турайлы, балким жооп болгондор болор. Андан сырткары бул типтеги график менен байланышкан суроолордо же болбосо өзүңөр көргөндөй эле ушул типте статистика менен байланышкан суроолордо көп убакыт кетирбешибиз керек. Кайрадан кайталап өтөйүн, себеби бул типтеги суроолор бизге оңой жана убакытты аз коротушубуз керек болгон суроолордон болуп эсептелет. Ушул себептен мындай суроолордо 10-15 секундалык убакыт менен суроону чыгарып белгилеп өтүп кетсек өзгө пайдалуу болот деп ойлойм. Жана бир аз да күтө турайлы, андан кийин сабагыбызды улантайлы бул суроону чыгаруу менен. Анда эмесе азыр бир Каракол жана Кадамжай лицейлери гана жооп беришти. Суроонун жообуна карай турган болсок, биринчи бизде -2, -1 жана 1, 2 деген сандар бар. Бул сандар канча жолдон кайталанганы сол жактагы шкала менен берилген.
Бул жакта минус 2 3 жолу кайталаныптыр, минус 1 1 жолу, ал эми 1 4 жолу, 2 болсо 3 жолу кайталаныптыр. Албетте, бул жыштык боюнча караганыбызда эң көп кайталанган сан же болбосо булардын арасында модасы эң көп болгон 1 болуп эсептелет. Бул сурообуздун жообу анда эмесе 1. Өзүңөр көргөндөй, түздөн түз жаныңызда берилген графиктер аркылуу да көрүп алсак болот. Бул графиктерде да түздөн түз бир гана 5 менен байланыштуу болгон эч кандай сан жок, ал эми 4 менен байланыштуу болгон же болбосо 4 жолу кайталанган сан кайсы? 1 саны. Анда эмесе түздөн түз бул суроонун жообун 1 деп белгилеп өтүп кетсек да болот. Анда эмесе кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Төмөнкү графикте ар бир сандын жыштыгы берилген. Кайрадан эле бир мурдакы суроодой эле ар бир сандын жыштыгы берилди бул графикте. Анда эмесе сандардын арифметикалык орто санын тапкыла. Биринчи суроого караганда бираз да өзгөчөлөнгөн суроо. Жакшы, Каракол лицейи ар дайымкыдай бул суроого да биринчи болуп жооп берди. 0 деп жакшы. Башка лицейлерден да күтөлү. Кадамжы жана Ажалык кыздар. Алар да жооп жазышкылар. Кадамжа лицейи да 0 деп жооп берди. Анда эмесе эки лицейден Кадамжа жана Каракол лицейлери жооп беришти. Сурообузду бир сыйрада кайталап чыгарганга аракет кылайлы анда эмесе. Төмөнкү графикте ар бир сандын жыштыгы берилген. Жыштык бул кайталанышы. Анда эмесе биз бул суроонун арифметикалык орто санын табышыбыз үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Алардын суммасын карашыбыз керек. Анда эмесе бизде минус 3төн бирөө бар экен. 1 минус 3 жазам бул жака. Плюс андан кийин минус 1ден канча бар экен? Минус 1ден 2 бар экен. Анда эмесе минус 1 плюс минус 1 деп жазып алышым мүмкүн. Ал эми 1ден да 2 бар экен. Плюс 1 көбөйтүлгөн 2 түрүндө да жазып алышым мүмкүн. Ал эми калгандан 3төн болсо, албетте андан да плюс 3 андан да 1 бар экен. Анда эмесе биз буларды суммасын караганыбызда өзүңөр көргөндөй баардыгынын суммасы 0га барабар. Ал эми биз бул сумманы эмнеге бөлүшүбүз керек? Биз булардын санына бөлүшүбүз керек. 0ду ар кандай санга бөлгөнүбүздө да кайрадан арифметикалык орто саны кайрадан 0 болгондуктан түздөн түз жоопту 0 бойдон калтыруубуз мүмкүн. Бирок бул жакта көңүл буруп өтүңүздөр. Бул жактагы сандардын суммасын гана таптым. Жана бул табылган сумманы эмнеге канча сан экендигине бөлүшүм керек. Бул жакта 1 2 сан бар бул жакта, 3, бул жакта да 2 сан бар, 5, бул жакта 1 сан бар, 6. 0ду табылсак кайрадан 6 0ду 6га бөлгөндө 0 чыгат. Ушул себептен ушинтип калтырып коюшубуз мүмкүн. Каракол лицейде 0ду 4кө бөлөбүз деп тур. Жок, 4 эмес. Буну кайрадан кайталап өтөлү. Бул жакта сандарды арифметикалык санды таап атабыз. Арифметикалык санды тапканыбызда бул жакта канча сан экендигине карашыбыз керек. Бул жактан 3төн 1 бар, минус 1ден 2 бар. 1 сан бул жакта. Бул жакта 2 сан бар, бул жакта да 2 сан бар, бул жакта 1 сан бар. Булардын суммасын тапканыбызда албетте 6 болот. Бул сурообуз үчүн бир мааниге ээ болбошу мүмкүн, бирок башка суроолордо мааниси маанилүү болот. Себеби бул жакта алым 0 болгондуктан түздөн түз жооп кайрадан эле 0 чыгат. Ошол себептен бул жактагы сандардын канча экендиги маанилүү. Суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Албетте биз жалпы республикалык тестүүлөрдө көбүнчө графиктер менен байланышкан суроолор көп чыккандыктан, статистикадагы кээ суроолорду график түрүндө белген суроолор чыгарганга аракет кылдык. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Bir studentin 4 экзаменин арифметикалык орто саны 43-кө барабар экен. Эгерде 4 экзаменден кийинки 2 экзаменин суммасы 86-га барабар болсо, анда бардык экзамендерден, мындайчасын айтканда, ошол 6 экзамендин арифметикалык орто санын тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул суроо бир аз да татаага окшоп көрүнүшү мүмкүн, бирок оңой суроолордон бирөө, силер чыгарасыңар деп ойлойм. Бир аз да убакыт берели суроону чыгарып алуу үчүн. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Албетте жоопторуңуздарды Түркөнф программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Каракол лицей 43 деп жооп бериптир. Жакшы. Бирок бул жактан да кошумчалап кетишим керек. Суроолорду, жоопторду шашылыш түрдө жазуу менен гана эмес, өзүңөр да чыгарып көрүп, чындап 43 экендигине ишенип андан кийин жазсаңыздар өзүңүздөргө пайдалуу болот деп ойлойм. Жакшы, кадамды лицейде жооп берди. Сабагыбызда 3-үнчү лицейибизде катышып жатат. Аларды күтүп турайлы. Бул сурообузга азырынча бир ана Каракол жана Кадамжай лицейлери гана жооп беришти. Анан биз сурообузду чыгарып көрөлү. Мен биринчи сүйлөмдү карай турган болсом, студенттин 4 экзаменинин арифметикалык орто саны 43-кө барабар. Анда эмесе мен биринчи сүйлөмдү жазалайм. Биринчи 4 экзаменин ар бирин биринчи экзамен А, экинчи экзаменди Б, үчүнчү экзаменди С жана 4-чү экзаменди Д деген балл алган болсун. Булардын орточо арифметикасы канчага 43-кө барабар экен. Анда эмесе булардын суммасы, 4 экзамен суммасы А плюс Б плюс С плюс Д канчага барабар болот? 172ге барабар болот. Бул биринчи сүйлөмдөн чыккан бизге маалымат. Ал эми экинчи сүйлөмгө карай турган болсок, эгерде кийинки экзамендин суммасы, 2 экзамендин суммасы 86га барабар болуп турган болсо, кийинки 2 экзаменди кандай деп алайлы? Э жана F экзамендер деп алайлы. Бул 2 экзамендин суммасы 86га барабар болсо, анда бардык экзамендер арифметикалык орто санын тапкыла дейт. Албетте бардык экзамендердин арифметикалык орто саны кандай болот? А плюс Б плюс С плюс Д. Буларды жазалам. Биринчи 4 экзамендин суммасы и андан кийин E плюс F. Кийинки экзамендин суммасы. Бөлүнгөн канча болуш керек? Бул жакта 6 экзамен болгондо караганда 1, 2, 3, 4, 5, 6 экзамен. Буларды 6га бөлүшүбүз керек. Өзүңөр көргөндөй, биринчи А плюс С плюс Б плюс Д'нын суммасы 172. Ал эми E плюс F'тин суммасы 86га барабар. Бул экөөнүн суммасын таба турган болсок, 8, 258. Барабар 258 бөлүнгөн 6. Бул да силер айткандай кайрадан 43 деген жоопко туура келет. Албетте, биз көрүп өттүк. Мындан сырткары кошумча бул суроону да кандай чыгарышыбыз мүмкүн? Биринчи 4 экзамендин орточо арифметикалык саны 43 экен. Ал эми кийинки 2 экзамендин суммасы да 2 экзамен суммасы 86. Ал эми ушул 2 экзаменди өз ара арифметикалык орточо саны канча? Бул да 43кө барабар. 2 43 экөө тең. Биринчи 4 экзаменде, кийинки 2 экзамендин да арифметикалык орточо сандары 43 болсо, кийинчелик бул арифметикалык орточо сан, бул 2 экзамен тең, же 6 экзамен тең бири-биринин суммасын кошконубузда эч качан өзгөрбөйт. Анда эмесе кайрадан эле 43 деген орточо санга келиши мүмкүн. Муну ушул жол менен да бул суроонун экинчи жолу
чыгаруунун экинчи ыкмасы деп айтып өтүп кетишибиз да мүмкүн. Калган окуучулар суроонун жообун жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Албетте, андан кийин 5 мүнөттүк тыноо беребиз. Андан кийин сабагыбызды экинчи бөлүгүн баштайбыз. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу төмөндөгүдөй. Таблицада Бишкек шаарынын бир жумалык аба ырайынын температурасы көрсөтүлгөн. Эгерде М медиана, А арифметикалык орто, ал эми Т эң көп жолу болгон температура болсо, анда төмөнкү варианттардын кайсынысы туура деп белгилеген суроо. Албетте, биз бир суроонун өзүндө медиана, арифметикалык ортосан эң көп жолу болгон температура жана ушул 3 нерсени табышыбыз керек. Бул сурообуз үчүн көбүнчө мындай суроолордо бизде орточо 2 мүнөт жана 3 мүнөттүк убакыт алат. Жоон тапкан окуучуларыбыз албетте Труком программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар, андан кийин силер менен бирге суроону чыгарып көрөбүз. Кадамжай лицеи В варианты дептир. А жана М жообусу арифметикалык орто сан менен медиана барабар. Алар эмнеден Тдан чоң дептир. Жакшы. Башка лицейлерибизде жообун күтөй турайлы, андан кийин улантайлы. Кадамжай лицеи Б вариант деп жооп бериптир. Жообун өзгөрттү андан кийин. Макул, бир азда күтө турайлы. Азырынча бул сурообузга бир гана Кадамжай лицеи жооп берди. Анда эмесе бул суроону силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Албетте, биз биринчи булардын М'ди же болбосо медиананы таба ала турган болсок, медиана үчүн мен мага берилген ар бир сандардын же болбосо сандар тизмегини кандай өзүнүн кезеги менен жазып алышым керек. Биринчи, бул сандардын ичинен эң кичине санды карай турган болсом 27. 27ден кичүү башка бир сан жок. Анда эмесе мен 27ни жазып алам. Кайрадан эскерте турган болсом, бир санды кайра экинчи жолу жазып албоо үчүн жазган санды үстүнө чийип алсаңыздар өзүңүздөргө сыноо убактында пайдалуу болот деп ойлойм. 27ден кийинки башка кандай сан бар? 28 бар. 28. 28ди жазып алдым, андай чийдим. Андан кийин 29 бар. 29. Биринчи 29 чийдим. Башка 29 барбы? Албетте, алда бар. Анда чийип алдым. Андан кийин 1, 2, 3 жолу 30 бар экен. 30, 30 жана 30. Өзүңөр көргөндөй, булардын арасынан мен өз кезеги менен, очеред менен мага берилген сандарды тизип жазып алдым. Жана буларды 7 сан, өзүңөр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сан. 7 сан, бул 7 санын эң ортодогу саны 4-чү сан. 4-чү сан кайсы? 4-чү сан
29 болот. Анда эмесе m канчага 29га барабар. Же болбосо медианы 29га барабар деп белгилеп алсак болот. Ал эми ушул сандардын эмнеси арифметикалык орто санын таба турган болсом, өзүңөр көргөндөй буларды бирден-бирден жазып алуум керек. 27 плюс 28 плюс 29 көбөйтүлгөн 2 плюс 30 көбөйтүлгөн 3. Бөлүнгөн канча болот? 7ге бөлүшүбүз керек. Албетте, биз булардын суммасын кайрадан топтоп 7ге бөлгөнүбүздө эсептеп чыкканыбызда 29га барабар болот. Бул эмне эле арифметикалык орто сан болчу. Арифметикалык орто сан да 29га барабар. Анда эмесе медиана менен арифметикалык орто сан бири-бирине барабар экендигин айта алам. Ал эми эң көп жолу болгон температура. Өзүңөр көргөндөй 30 деген температура эң көп жолу болгон. Анда эмесе Т 30га барабар экен. Ал эми булардын ичинен мен М жана А бири-бирине барабар өзүңөр көргөндөй. М 29, А да 29, М менен А бири-бирине барабар. Ал эми Т болсо булардан чоң. Т 30га барабар экен. Албетте, муну камтыган бизде Б варианты. Бул сурообуздун туура жообу. Албетте, бул сурообузга Кадамжай лицей жооп берди. Биринчи башында жаңылыш болсо да, экинчи жообу туура болду. Аларды куттуктап өтөм. Өзгөчө. Жана ушул менен биз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүн акыркы суроосун чыгардык. Анда эмесе силер менен 5 мүнөт тыныгуу берели. Тыныгуудан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантабыз.
Кайрадан саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе силер менен сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштап турган болсок, биздин сабагыбыздын экинчи бөлүгүндөгү биринчи сурообуз. Биз төмөнкү суроо, бул суроо бүгүнкү статистика менен байланыштуу болгон акыркы сурообуз болсун. Мындан кийин бул суроодон кийин биз кайсы көптүктөр темасына көңүл буруп, ал жөнүндө бир аз информация алайлы. Анда эмесе биз төмөнкү суроону чыгарып көргүлө. Албетте жоопту Труком программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Төмөнкү сандардын медианасы 10го барабар. Анда эмесе x кандай маанини ала албайт деп белгилеген суроо. Жакшы, бул сурообузга Кадамжай лицейи А варианты деп жооп берди. Күтө туралы. Кадамжай лицейден башка эки лицейибиз да сабагыбызга катышып жатат. Алардын да жоон күтөйлү. Башка жооп болгон лицейлерибиз, албетте аларда жообун калтырышса болот. Алардын да жоопторун күтүп жатабыз. Бир аз да күтөйлү, андан кийин сурообуздун жообун чыгарайлы. Бул суроого бир Кадамжай лицейи жооп берди. Анда эмесе биз бул суроону чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи, төмөнкү сандардын медианасы 10 экен. Медианасы 10 болсо, мен бул сандарды эсептей турган болсом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 саныбыз бар. Ал эми анда эмесе 10 биздин канчанчы 4-үнчү саныбыз болуш керек. 10. Бул ортодогу суроо. 10дун сол жагында 3 сан, ал эми оң жагында да 3 сан болуусу шарт. Анда эмесе 10дон кийин кайсы сан келип жатат? Бизде кездешкен сандардан карай турган болсок, 10дон кийин 6, 2, 7, андан кийин 10дон кийин 13, 15 болушу мүмкүн. Жана башка кайсы сандар болушу мүмкүн. Ал эми 10дун сол жагын карай турган болсоң, 10дун сол жагында 2, 6, 7 сандары бар. Албетте анда эмесе x канча? 10дон чоң болгон бир сан, 10 же 10дон чоң болгон бир сан болушу керек. Анда эмесе калган сандарды карай турган болсо, x 17 болушу мүмкүн. X 13 да болушу мүмкүн, X 11 да болушу мүмкүн, X 10 да болушу мүмкүн. Себеби эмнеге? 2 сан бул жакта 10 да алардын арасына кирет. Ал эми 10дон кичүү сан боло албайт. Себеби 10дон кичүү сандарга карай турган болсо 2, 6, 7 ал эмне? Эмнин ичинде болуп атат? Биздин медиана боюнча берилген айкачтарга туура келбегендиктен 10дон кичүү сан боло албайт. Анда эмесе бул суроодун туура жообу 9. 9 X кандай 9 деген маанини ала албайт экен. Ал эми бүгүн силер менен статистика менен байланыштуу болгон суроолорубузду ушул жерде аяктайбыз. Мындан кийин, бул сабагыбыздан кийин, бул суроодон кийин биз көптүктөр менен байланышкан темага көңүл бурабыз. Албетте биз көптүктөр менен байланышкан темаларды өтүп жатканда, кээ нерселерди түздөн-түз теманын ичинде суроо чыгарып жатканда, ошолор менен кошо информация катары берип өтөбүз буюрса. Силер доскада жазууну жазылган болсоңуздар, анда эмесе бүгүнкү статистика менен байланыштуу болгон сабагыбызды бүтүрөйлү жана көптүктөр менен байланыштуу болгон жерге өтөлү. Көптүктөр жана көптүктөр менен амалдар деген тема. Албетте, биз көптүктөр дегенде бул жакта карап өтүшүбүз керек болгон нерсе
көптүктөрдүн амалдары менен байланышкан нерселер. Көптүктөрдө биригүү деген нерсе бар жана кесилишүү деген нерсе бар. Бул жакта кичүү тамалар менен кошумчалап да жазып алыппыз. Көптүктөрдүн биригүүсү же болбосо biz көптүктөрдө биригүүнү англис тилинде union же болбосо union менен белгилеп алганбыз. Union деп да айтып өтөбүз биригүүнү. Ал эми кесилишүүнү болсо биз intersection темасынын астында карап өтөбүз. Албетте биз биригүүнү биз у менен көрсөтөбүз. Ал эми intersection же болбосо кесилишүүнү болсо унун тескериси менен көрсөтүп өтөбүз. Ал эми бизге берилген эки тоголок менен берилген суроолорго карай турган болсок, бул жакта кесилишкен жери А жана Б. Бул А көп мүчөсү, бул жер болсо Б көп мүчөсү. Ал эми А жана Б көп мүчөсүнүн кесилишкен жерин карай турган болсок, бул кызыл менен боелгон жер А менен А көптүгү менен Б көптүгүнүн кесилишкен жери. Жана биз кесилишүүнү төмөнкүдөй кылып көрсөтөбүз. Ал эми А көптүгү менен Б көптүгүнүн кесилишкен жерде өзүңөр көргөндөй А жана С элементтери болчу. Буларды биз элементтер же болсо бирдиктер деп айтып өтүп кетебиз. Ал эми А менен Б'нын А көптүгү менен Б көптүгүнүн кандай бириккенин кантип көрсөтөбүз? А көптүгү менен Б көптүгүнүн бириккенин кантип көрсөтөбүз? B, D, E тамгалары, B, D, E тамгалары. Андан сырткары кесилишкен жердеги тамгалар бир гана жорулуп жазылат. А жана С деп. Ал эми F, G, H тамгалары же болсо F, G, H бирдиктери экен А жана Б көптүктөрүн биригүүсү болуп аталат. Албетте, мындан сырткары биз көбүнчө көптүктөр менен байланышкан амалдарда эң көп колдонгондорубуз кесилишүү жана биригүү. Андан сырткары биз ар бир көптүктөрдүн ичиндеги элементти сандар менен кошо көрсөтөбүз. Мисалы үчүн А көптүгүнүн ичиндеги сандары, А көптүгүнүн ичиндеги элементтердин сандары, бул жакта эки сызык болсо, Анын эки четинде эки сызык болуп турган болсо, анда А элементинин ичинде канча А көптүгүнүн ичинде канча элемент бар деген мааниге келет. Жана бул жакта Э, Д, Б жана бул жакта чийилгенин астын карай турган болсо, А жана С деп берилген эки элементтер бар. Алар 1, 2, 3, 4, 5 деп белгилеп алат экенбиз. Ал эми башка эмне болушу мүмкүн? А менен Б'нын кесилишинде канча элемент бар? Аны карай турган болсок, анын түзүнүсү бул жерден да карап алышыбыз мүмкүн. А жана С эки элемент бар. Ал эми А менен Б'ны биригишкенинде канча элемент бар дегенде, биз бул жерден да аны карап алышыбыз мүмкүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 элемент бар деп көрсөтүп алышыбыз мүмкүн экен. Көптүктөр менен байланыштуу болгон амалдарды көбүнчө биз колдонгонубуз ушул эки амал. Андан сырткары башка амалдарды да кийинчерээк мындан кийин суроолор чыгарып жатканда силерге бир сыйра көрсөтүп, алар жөнүндө информация берип өтүүгө, маалымат берип өтүүгө аракет кылам. Каалаган окуучуларыбыз болсо, доскада жазууну жазып алсаңыздар болот. 1 минут убакыт берейин. Андан кийин көптүктөр менен байланышкан биринчи суроо менен сабагыбызды улантабыз. Доскада жазуулар жазылган болсоңуздар, анда көптүктөр менен байланышкан биринчи суроо менен сабагыбызды улантайлы. А жана Б көптүктөр. Эгерде А жана Б көптүктөрүнүн кесилишинде 7 элемент болсо, ал эми А менен Б биригишүүсүндө 14 элемент болсо, анда А көптүгү менен Б көптүгүндө элементтердин суммасын тапкыла деп берилген суроо.
Албетте биз көптүктөр менен байланыштуу болгон суроолорду чыгарып жатканыбызда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе же болбосо суроону оңой чыгаруубуздун жолу бизге берилген көптүктөрдү диаграмма түрүндө же болбосо тоголоктордун ичине жазып алсак өзүбүзгө оңоюраак болот деп ойлойм. Кадамжай лицейи бул суроодо 21 деп жооп берди. Жакшы. Башка лицейлерибиздин да жообун күтүп турайлы. Азырынча башка жооп берген лицейлер жок. Макул, анда эмесе суроону чыгарып көрөлү. Биринчи, биз бул жакта карашыбыз керек болгон нерсе мен А жана Б көптүктөрүн диаграмма түрүндө көрсөтүлө турган болсом, бул биздин А көптүгүбүз, ал эми бул биздин Б көптүгүбүз болсун. А жана Б көптүгү кесилишкен жерде, бул жерде канча? 7 элемент бар экен. 1, 2 же болбосо бул жака түздөн түз 7 деп жаза алышыбыз да мүмкүн. Ал эми А менен Б'нын эки жактын тең карай турган болсок, биригүүсүндө болсо 14 элемент бар экен. Анда эмесе калган жактарда бул жакта X, бул жакта Y элемент кала турган болсо, бул жакта булардын бардыгынын суммасы X плюс 7 плюс Y-дин суммасы 14 болуусу керек. Анда эмесе X плюс Y плюс канча? 7 барабар 14. Бул жактан X плюс Y барабар 7 деген жооп келип чыгат. Ал эми биз бул жактан табышыбыз керек болгон нерсе Ада канча элемент бар? Же болбосо Аны карай турган болсок X плюс 7, ал эми Б'ны карай турган болсок 7 плюс Y деген жептер бар. Анда эмесе мен А элементин жазалайын. А элементинде бул жакта X плюс 7 элемент бар экен А көптүгүнүн ичинде. Ал эми Б көптүгүнүн ичинде болсо, бул жакта карай турган болсок Y плюс 7 элемент бар экен. Жана бизден суралган нерсе А көптүгү менен Б көптүгүнүн суммасы суралып жатат. Булардын суммасын карай турган болсок, А көптүгү менен Б көптүгүнүн элементтеринин суммасы бул жакта X плюс 7 плюс Y плюс 7. Өзүңөр көргөндөй X плюс Y жана 7 плюс 7 14. Бул жакта эстей турган болсоңор X плюс Y 7 деп тапкам. Анда X плюс Y-дин ордуна 7 жазам. 7 плюс 14 барабар 21. Албетте, кайсы? Бизде Кадамжай лицейи айткан сыяктуу. Алар сабагыбызда, бүгүнкү сабагыбызда өзгөчө активдүү катышып жатышат. Аларга өзгөчө рахматымды айтам. Жана бул суроону жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Берилген суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. А көптүгү 24 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрүнү, ал эми Б көптүгү болсо 18 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрүнү ичине камтыйт. Анда эмесе А жана Б көбөйтүүчүлөрүнүн кесилишүүсүндөгү канча элемент бар экендигин тапкыла деп берилген суроо. Албетте, суроолордун деңгээли көбүнчө
Көптүктөр менен байланышкан суроолордун деңгээли biraz да оор деп айтсак болот. Көбүнчө жалпы республикалык тестилөөдө мындан оңоюраак түрдө чыгат, бирок биз математика ордоштурулган же болбосо инженерия же болбосо математика керектүү болгон сабактар менен тандаганыбызда жалпы республикалык тестилөөдөгү негизги тест эмес, негизги тесттин жанында кошумча тестти караганыбызда бул типтеги суроолордун чыгуу ыктымалдуулугу чоң деп айтып өтсөк болот. Албетте бул суроолорубуздун жообун Труконф программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Силердин жоопторуңуздарды күтүп турабыз. Жакшы, бул сурообузга да кайрадан Кадамжай лицейи жооп берди. Башка лицейлерибиз да жообун күтүп турайлы. Азырынча бул суроого бир гана Кадамжай лицейи жооп берди. Башка жооп берген лицей жок. Анда эмесе суроону силер менен бирге чыгарып көргөнгө аракет кылайын. Биринчи мен А көптүгүнү белгилеп ала турган болсом, А көптүгүндө эмнелер бар? Кайсы сандар бар экен? А көптүгүндө 24 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрү деп жатат. 10 көбөйтүүчүлөрү кайсылар болушу мүмкүн? 2 3 24 2-ге да бөлүнөт, 3-ке да бөлүнөт, 4 көбөйтүүчүлөрүнө караганда 5-ке бөлүнбөйт, 24, анда эмесе 6 бөлүнөт, 8 да бөлүнөт. Андан сырткары 12 жана 24 сандары деп айта алсак болот экен. Ал эми Б көптүгүн карай турган болсок, Б көптүгүндө 18 санынын бардык 10 көбөйтүүчүлөрү бар экен. 18 албетте 2-ге бөлүнөт, 3-кө да бөлүнөт, 4-кө бөлүнбөйт, 5-ке да бөлүнбөйт, 6-га бөлүнөт, 6-тан сырткары 9-го бөлүнөт жана 18 бир гана өзүнө бөлүнөт. Мындан башка эмнелери көбөйтүүчүлөрү жок. Анда эмесе А жана Б көптүктөрүнүн кесилишкендери дей турган болсок, буларды диаграмма түрүндө чыйып алып көрсөтүшүбүз да мүмкүн, бирок диаграммадан сырткары биз түздөн түз бул жактан да таба алышыбыз мүмкүн. 2 болушу мүмкүн, себеби 2 көптүктө тең бар. 3 болушу мүмкүн, 3 2 көптүктө тең бар. Андан сырткары 6 болушу мүмкүн. Башка окшош кандай сандар бар? Башка карай турган болсок, окшош сандар жок. Анда эмесе А жана Б көптүктөрү кесилишкенде 2, 3 жана 6 сандары болушу мүмкүн. Жана булардын санын карай турган болсок, А жана Б көптүктөрү кесилишкенде канча? 1, 2, 3 элемент бар деп түздөн түз айта алышыбыз мүмкүн. Сурообуздун жообу ушул. Биз көбүнчө бул жакта кылган каталарыбыз эскертип кете турган болсок, лицейлерибизге бирди да көбөйтүүчү кабыл алышыбыз мүмкүн, бирок бир бардык сандарда көбөйтүүчү болгондуктан же болбосо көбөйтүүчү болгондо сандын эч кандай мааниси өзгө бөлгөндүктөн аны көбөйтүүчү катары көбүнчө кабыл албайбыз. Ошол себептен 2 3 6 биздин туура жообубуз болуп калат. Буга да көңүл бурсаңыздар өзүңүзгө пайдалуу болот деп ойлойм. Жана сурообуздун жообун жаза алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз.
Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообузда А көптүгү 0, 1, 2, 3, 4, Б көптүгү 0, 2, 4, 6, 8, жана С көптүгү болсо 1, 5, 6, 7 элементтер менен берилген. Анда А, Б, С көптүктөрүн биригүүсүндөгү мүчөлөрдүн санын жазгыла деп берилген суроо. Албетте бул сурообуз бизде бир аз да убакыт алышы мүмкүн. Силерге бул суроо үчүн 2 мүнөттүк убакыт берели. 2 мүнөттүк ичинде кайсы лицейлер жооп берер экен. Андан кийин сурообузду силер менен бирге чыгарайлы. Ош кыздар лицей 9 деп жооп бериптир. Жакшы. Кадамжай лицей 15 жана 9 деп жооп бериптир. Жакшы, башка лицейлерибизде күтүп турайлы. Каракол лицейде 9 деп жооп бериптир. Бир аз да күтөлү, балким жооп болгон башка лицейлерибизде бардыр. Анда эмесе сурообузду чыгарайлы. Азырча 4 лицейибиз жооп берди. Ош кыздар лицейи, Кадамжай жана Каракол лицейлери. Бизге берилген көптүктөрдүн биригүүсүн жазып жатканыбызда кантсек болот. Биринчи А, Б жана С деп берилген көптүктөрдүн биригүүсүн таба турган болсок, анда эмесе биригүүдө силерге кайталап өтүшүм керек болгон нерсе бир сан же болбосо бир элемент бир гана жолу жазылышы мүмкүн. Мен биринчи А элементин жаза алайын. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Андан сырткары, эми Б элементине, Б көптүгүнө кече турган болсом, өтө турган болсом, Б көптүгүндө 0 бар. 0ду жазбайм, себеби андан мурда жазгам. Ал эми 2ни жазышым мүмкүнбү? 2ни да карайм, 2ни да жазбайм, себеби 2 мурда жазылган. Ал эми 4тү карайм. 4та биз жазган элементтердин арасында бар, анда 4тө жазбайм. Андан сырткары калган 6 жана 8ди карай турган болсом, биз жазган элементтердин арасында жок, анда 6 жана 8ди жазып алам. Ал эми С көптүгүнө өтө турган болсок, С көптүгүндө 1ди жаза албайм, себеби 1 мурда жазылган. Андан сырткары 5 деген элементти жаза аламбы? 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Албетте 5 жаза алат экен, себеби 5 мурда жазылган эмес. Андан сырткары 6 жана 7. 6ны жаза албайм, себеби 6 бул жакта жазылган. Ал эми 7ни карай турган болсом, 7 жок, эмесе 7ни жазсак болот. Албетте бизден суралып жаткан А, Б, С көптүктөрүн кесилишкенде мүчөлөрдүн саны же болбосо элементтердин саны канча экен, аларды суралып жатат. Бул жакта карай турган болсок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 элемент бар экен. Албетте бул суроого Ош кыздар лицейи жана Каракол лицейи туура жооп беришти. Аларды өзгөчө куттуктап өтөм. Бул жакта бизден суралган нерсе А, Б, С көптүктөрү кесилишкенде канча мүчө же элемент бар экен суралган. Албетте 9 экендигин кайсы Ош кыздар лицейи жана Каракол лицейлери туура жооп беришти. Суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берейин. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазып алган болсоңуздар, анда кийинки суроого кезек берели.
Keyingi suroğuz. Biraz da özgöçö суроо, аралыктарынан биригүүсүн тапкыла деп берилген суроо. Албетте бул жакта биз барабарсыздыктар темасындагы көрүп өткөн нерселерди эстешибиз керек. Бул типтеги суроолорду чыгарып жатканда көңүл бурушубуз керек болгон нерсе буларды сан огунда чийип суроонун жообун оңоюраак табабыз деп ойлойм. Ош кыздар лицейи жооп жазды, жакшы. Башка жооп болгон лицейлерди да күтүп турайлы. Башка жооп болгон лицейлер азырынча Ош кыздар лицейи жооп жазды. Мындан сырткары Сабызы, Кыдымжай, Каракол жана Жалал Абад кыздар лицейи катышып жатат. Бир аз да күтөлү, балким башка лицейлерибиз бул суроонун жообун чыгаранга аракет кылып жатышат. Андан кийин суроонун жообун чыгарайбыз силер менен бирге. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Биринчи бизге берилген аралыктарды карай турган болсок, мен биринчи аралыкты карай турган болсом, мен биринчи аралыкты сан огуна көрсөтүп алайын. Сан огуна көрсөтүп алганымда, бул жерде -1 деп белгилеп турган болсом, -1 жана ачык уч. Ал эми 2-ни бул жерде белгилеп алайын. 2-нин ичинде болсо, толтуруп көрсөтүп алам. Бул жер 2. Ал эми экинчи аралыкты караганда, экинчи аралык 1ден башталат жана 5ке чейин экен. 1 жабык аралык. Ал эми 5ти карай турган болсок, 5 ачык. Ал эми булардын биригишүүсү биз эмнесин? Бул жакта биригишүүнү карайбыз. Биригишүү дегенде бул экөө тең бири-бирине кошулуусуз аралык. Экөөнү тең бири-бирине кошуп улантканыбыздан да бул жакта -1ден баштайт, канчага чейин кетет? 5ке чейин кеткен жер болот. Албетте бул жакта 1 жана 2 деген жоопторубузда болот. Анда эмесе булардын биригишүүсү -1ден башталат, кайсы жерде бүтөт? 5те бүтөт экен. Бул жакта кашалардын мааниси ичи бош болсо жөнөкөй гана каша, ал эми ичи толук болгондо бурчтук кашалар колдонушубузда эстен чыгарышыбыз керек. Албетте бул сурообуздун туура жообун тапкан үчүн Ош кыздар лицейин куттуктап өтөм. Жана суроонун жообун жазып алуу үчүн силерге бир аз да убакыт берем. 30 секундага убакыт берейин. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, ана кийинки суроого көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз А жана Б көптүктөр берилген. Бул жакта кошумча маалымат катары, бул жакта А минус Б, Б минус А деген информациялар да бар. Биз аларды кантип көрсөтүшүбүз мүмкүн. Бизде А жана Б көптүктөрү берилген болсо, бул жакта
A жана B көптүктөрүндө biz bunu A minus B'ni көрсөтүп жатканыбызда, A minus B'ni көрсөткөнүбүздө бул жакта алдында кайсы көптүктүн алдында минус болсо, мен ошол көптүктү жаап алам. Жаап алгандан кийин калганы бул жакта өзүңөр көргөндөй, бул жер менен көрсөтүлгөн жер. Мисалы үчүн A көптүгүндө бул жерде A, B кесилишкен жана C, ал эми B көптүгүндө D жана E мүчөлөрү боло турган болсо, мен A көптүгүн, B көптүгүнүн алдында минус болгондон караганда B көптүгүн жазып алганда кайсы мүчөлөр калды? A жана B мүчөлөрү калды. Анда эмесе A жана B мүчөлөрү деп жазып алсам болот экен. Ал эми тескерисинче B минус A болуп калсачы. B минус A болуп калса, анда кайсы мүчөнүн алдында минус болсо, кайсы көптүктүн алдында минус болсо, мен ошол көптүктү жаап алам деп эскерткем. Анда эмесе A көптүгүн жаап алам. A көптүгүн жазып алгамда бул жакта кайсы D жана бул жакта D жана E көптүгү калат экен. Анда эмесе D жана E деп белгилеп алышым мүмкүн. Бул да бүгүнкү сабагыбыз менен байланыштуу болгон бир кошумча маалымат. Ал эми A минус B да калган 3 мүчө, ал эми A менен B кесилишкенде 2 мүчө бар экен, жана B минус A да 5 мүчө болсо, анда A менен B'нын биригишүүсүн тапкыла деп берилген суроо. Силерге бул суроо үчүн бир аз да убакыт берейин, андан кийин силер менен бирге чыгарайлы. Бул сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калсын. Жана бул суроодон кийин кошумча суроолор болгон лицейлерибиз болсо, алардын жообун жооптоого аракет кылам. Бул сурообузга Ош кыздар лицейи болгон деп жооп жазыштыр. Башка жооп болгон лицейлерибиз, аларды күтө турайлы. Азырынча бул сурообузга бир гана Ош кыздар лицейинен жооп келди. 1 мүнөттө күтө турайлы. Жооп болгон башка лицейлерибиз болор. Андан кийин улантайлы. Силер суроонун жообун жазганга чейин мен доскада жазган жазууларды өчүрүп турайын. Сурообуздун жообун чыгаруу үчүн. Азырынча бул сурообуз үчүн бир гана лицейден жооп келди. Анда эмесе сурообузду чыгарайлы. Биринчи, биз эки көптүктү мен чыйып алганымда, бул бириздин A көптүгү, бул B көптүгү боло турган болсо, ал эми A минус B көптүгүндө бул жакта жапканыбызда канча? Бул жакта 3 көптүк калат экен. Ал эми A менен B'нын кесилишкен жеринде 2 көптүк, ал эми B минус A дегенде мен ага байланыштуу болгон көптүк жерди жаап алам. Жаап алганымда бул жакта кайсы? Бул жакта болсо 5 мүчө калат экен. Ал эми бизден суралган нерсе A жана B көптүгүнүн кесилишкенде канча мүчө болот деп. Кесилишкенде, биригишкенди караганыбызда да бул жакта 3 плюс 2 плюс 5 деп бул жактан түзөт. Жоопту 10 мүчө деп айта алышыбыз мүмкүн. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосунун жообу ушул болчу. Бүгүнкү күндө өзүңөр көргөндөй эки теманы кошуп өттүк. Бирок булардан жалпы республикалык тестөөлөрдө сөзсүз түрдө суроо чыгышы мүмкүн болгон статистика менен байланыштуу болгон минимум 1 же 2 суроо чыгат деп ойлойм. Мен өзүм мындан мурдакы жылдардын жалпы республикалык тестөөлөрдөгү математика боюнча негизги тесттерде чыккан суроолорго караганда орточо 1 жана 2 суроо статистика менен байланыштуу болгон суроолор чыккан. Албетте, диаграммалар да аларда статистикага кошо турган болсок, диаграммалар менен кошо орточо 3-4 суроо чыгат статистика менен байланыштуу болгон суроолордо.
Жана экинчи бөлүгүндө болсо биз көптүктөр менен байланышкан суроолорду, темаларды карап өттүк. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды силер менен ушул жерде аяктайлы. Сурообуз менен байланышкан, темалар менен байланышкан суроолор болсо, албетте жазып калтырсаңыздар болот. Кош кыздар лицейи, силер да сабакка катышып бергениңиздер үчүн рахмат. Анда эмесе силер менен сабакты ушул жерде аяктайбыз. Кайрадан эмки жума онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар. Кадамжай, силерге да рахмат.